Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу Теск Кабар каналынын көрүүчүлөрү, момун мусулман бир туугандар. Негизи жараткан Аллах Таалам бул жашоодо ар бир инсанга бактылуулукту дал ушул Куранга коюп берген. Бирок көпчүлүгүбүз Куранды окуй бербейбиз, окуй албайбыз. Барыңыздарга сүйүнчү кабар, Куран тилин окуганга эң жөнөкөй китепче чыгарылды. Аны Бишкек шаарындагы Үй-Бүлөстан окуу борбору, анын түптөөчүсү Асилбек уулу Иман мырза жасап, ушул китепти чыгарып койду. Ассаламу алейкум. Амансызбы? Алейкум. Işleriniz жакшыбы? Алхамдулилlah, өзүңүз кандайсыз? Кош келипсиз. Аллага шүгүр, буга чейин телефон аркылуу сүйлөшүп жаттык. Өткөндө бул өзүңүз чыгарган китептен 2 даананы такси аркылуу мага Ошкода жибердиңиз. Мен китепти бир катар барактап ачып көрүп, аябай жактырдым. Өтө жөнөкөй жазып, Курандын тилин үйрөнгөнгө, араб тилин үйрөнгөнгө, араб тамгаларын аны окуганды үйрөнгөнгө өтө жөнөкөй шарт түзүп коюпсуз. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат, сиздерден Алла разы болсун. Үй-Бүлөстан окуу борбору качан ачылган, качандан бери иштейт? Биз 2021-жылы ачылганбыз. Бул да негизги максатыбыз үй-бүлөнүн баалуулуктарын сактаганды ислам динибиз менен айкалыштырып үйрөтөбүз. Экинчиден болсо балдарды тарбиялоо. Үчүнчүдөн болсо биз Курани Каримди үйрөтөбүз эң жеңил ыкма менен. Жана Куранды жаттоочулар болсо, биздин хафиз балдар бар, аларга өткөрүп берип, бир канча парага чейин жаттаганга жардам беребиз. Жардам бересиздер. Машалла. Жакшы. Кана, эми ушул жаңы Куранды туура окуу китепчеси боюнча маалымат бериңчи. Алып тааныштырып көрсөтүп бериңиз. Кимге керек болсо экрандагы телефон номерлорго чалып байланышат. Демөөрчүлөр бар, балким көп сатып алып мечиттерге коёт, медреселерге берет дегендей. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таала чекшүүлөр болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Биз кичинекей кезибизден бери адам ушу мусулман бир туугандарыбызга Куран үйрөтүп келебиз. Ошол үйрөтүүдө биз ар кандай узак убакыттын ичинде үйрөнгөн себептен адамдардын убактысы болбогондуктан жарым жолдо калып кеткендер көп. Ошого ылайыктап Аллах Тааланын амири менен ошол Куранды туура окуу китепчесин жазып чыктык. Жазып чыктыңыздар. Бул муфтияттын көзөмөлүнөн өттүбү? Эң негизгиси ошол. Анткени дини ар түрдүү баягы агымдар, багыттар болуп калышы мүмкүн да. Анын баары муфтияттын көзөмөлүндө болушу керек. Ооба, бул муфтияттын уруксаты, ичаты менен жана кыргыз патенттен укугун коргогонбуз китебиздин. Эч кандай адамдар копия кыла албайт тургандай кылып. Автордук укук мээнет сиздердики. Бар. Эми ушул долбоордун негизинде мечиттерге, ар бир мечитке 20дан китеп деген долбоордун негизинде Бишкек шаарынын дээрлик бардык мечиттерине, намазканаларына 1,5 миңден ашык китеп тараттык. Ушул китептен 1,5 миңден ашуун китеп таркады. Жана кээ бир түштүк тарапка дагы медреселерге кетти, мечиттерге коюлду. Бирок ал жак азыраак. Максатыбыз Кыргызстан эгемендүүлүктү алган 31 жылдын ичинде мусулмандарга дин эркиндиги болгондо, мусулман бир туугандарыбыздын Куран окуй ала турганы туура араб тилинде 3%дан ашпайт экен. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Ошого биз Курани Каримде Аллах Таала биздин жаратуучубуз билет, биз каяктан канткенде бактылуу болушубузду. Ошонун баардыгын бизге мыйзам кылып Курани Каримди берсе, бактылуу болуштун бар ушуда болсо, биз башка жактан издеп жүрөбүз. Бай болушту кааласа, Курандан табат. Алар башка жактан издеп жүрөбүз мусулмандар. Ооруп жатса шифа, Куранда шифа дейт. Башка жактан издейбиз. Балдарыбыз бейбаш болду дейбиз. Куранда бир алымдарыбыз айтат, балаңа Курани Каримди үйрөт, Куран калганын үйрөтөт депчи. Кыямат күнү ушундай күн келет дейт. Балаңа алтындан бул дүйнөдө өмүр бою жете турган, жети урпагына жете турган алтын таштап кетсең дагы дейт, кыямат күнү балаң сени көргөндө качат дейт. Апам менен акча сооп сурайт депчи. Ошондо кача турган күндө дейт, кимдин баласы Куран жаттаган болсо дейт, Куран жаттаган болсо, ошол атасын издейт дейт ошол жерде.
атам мен апама тажы күндөн нурунан да нурлуу болгон тажыны кийгизейин депчи ошол жерде издейт дейт да. Бирок биз тилекке каршы бизде кача турган балдарды тарбиялап ахиретибизде да бул дүйнөбүздө да эң негизги туура жолду бизге түшүндүргөн Кур'ан-ы Каримге такыр көңүл бура албай атабыз да. Мусулман бир туугандарыбыз. Бул өкүнүчтүү. Мен араб тилинен мугалиммин. Бир аз да болсо Кур'ан-ы Каримди түшүнөмүн да. Ошол жерде бир аят айтып берейин. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инналлаха ла югайру ма би кавмин хатта югайру ма би анфусихим. Чындыгында Аллах Таала бир коомду өзгөртпөйт дейт. Ал коом өзүндөгү нерсени өзгөртпөйүнчө. Алымдарыбыз тафсир кылат, ой жүгүртүсүн. Ушул бизнес боюнчабы, ийгиликке жетиш боюнчабы том китептердин баардыгын топтосо, ушул аят алардан 1400 жыл мурун айтылган. Бай болгуң келеби, байда ой жүгүрт. Ден соолукта болгуң келеби, ден соолуктарды кармаган адамдарды ой жүгүрт, аракет кыл. Ошонун баардыгы ушул Кур'ан ичинде. Кур'ан ичинде. Анан айтат, көпчүлүк ишим жүрүшпөйт атат. Кур'анда бар. Иттакулла юалимикумулла. Бакара сүрөсүнө келет. Алладан корк. Аллах сенин билбегениң билгизет дейт да. Адамдар ушундай болуп калды, бир муктаждык болсо агаларын, атасын издейт да. Бирок чындыгында муктаждыгын чечип аткан акчабы, башкабы Аллах Таала го. Бирок ал нерсеге көңүл бурбай калды да. Биздин негизги максатыбыз Аллах кааласа ушул мусулман бир туугандарыбызга долбоорубузду сунуш кылабыз. Ар бир мечитиңиздерге 20 данадан бизден китеп алыңыздар. Биз жеткирип беребиз. Жана менин үй бүлөстөн окуу борбору Аллах кааласа ушул 1 жылбы, 2 жылбы, канча жыл болбосун бекер ушул мечиттеги жамааттарыбыздын бардыгын Кур'ан-ы Каримди окуй турган, окуй ала турган мусулман чөйрөсүн түзүүнү ниет кылдык. Ушундай муунду тарбиялап. Жана биз үй бүлөстөн окуу борбору болсо дагы биз жаш балдарды тарбиялап келебиз. Мен жаш балдарды ушундай тарбиялайбыз Аллахтын амири менен. Умар бин Абдул-Азиз 5-чи халифа деп аталат. Умар радхияллаху небереси. Ошол балдары ушунчалык көп болгондо 1000 дирхамдан гана акча таштаган. Аны айтканда, эмне үчүн дейт? Бирөө келип айтты, сиз ушунча бай болуп туруп, халифа болуп туруп, ушунча аз акча таштадыңыз эми. Мен балдарыма динди үйрөттүм дейт да. Дин эмне? Кур'ан-ы Карим, пайгамбарыбыздын сүннөтү. Ислам тарыхында мусулмандар эмне үчүн азыр алсыз болуп калды десе, илгери бизде курал-жалактар болбосо дагы, бизде акча болбосо дагы күчтүү империялар болгон. Ислам дини, мисалы Осман империясы, ага чейинки пайгамбарыбыз доорунан баштап Осман империясына чейин өтө күчтүү болгонбуз да. Эмне үчүн десе, бир эле нерсе, Кур'ан жана сүннөткө амал кылышкан. Азыр дүйнөдө мусулман мамлекеттери жана мусулмандар күчтүү бай, бирок алсыз. Эмнеге десе, Кур'ан сүннөттөн алысташты. Биз балдарга ушул нерсени үйрөтөбүз. Кур'ан жана сүннөттөгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүндөгү. Ошонун негизинде алар бул дүйнөдө рахатта жашай турган болот. Алымдарыбыз айтат, эгерде дейт бул дүйнөнүн бейишине кире албаган, ахиреттин бейишине кире албайт дейт. Ошон үчүн ушул долбоорду сунуш кылабыз. Ар бир мечиттерге иншалла спонсор болуп 20 китептен алсаңыздар, биз райондорго барып, Алла кааласа семинарларды өтүп, ушул ар бир мечиттерде толук Кур'ан-ы Каримди үйрөнгөн муунду тарбиялаган деп ниет кылдык. Жана менин айылымда мечитте Кур'ан-ы Каримди окуй албаган адамдардын саны аз эле да. Ошол ким окуса бардыгы окуп кетти. Аллага шүгүр. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Бул эми китеп мындай өтө жөнөкөй метод менен жазылдыбы? Бул өзгөчөлүгү тамга жаттабайт. Тамганы шпаргалка кылып алдына коюп беребиз дайыма. Эрежелерде мисалдары жок. Канча сабак? 16 сабакта бүтөт. 16 сабакта окуп чыгып кетет. Ооба, 16 сабакта окуп чыгып, 5-чи сабакта Кур'ан-ы Каримге түшөт. Фатиха сүрөсүнө. Биз бул китепти башка китептерден өзгөчөлөнтүп, биз өзүбүздүн жалпак тилинге ыңгайлаштырып, ошол эрежелерди карапайым эл түшүнө тургандай кылып өзгөртүп чыктык. Иншалла, тажрыйбабызда 7 жаштан баштап 81 жашка чейин аксакалдар, жаш балдар, энелерибиз окуду. Бардыгы Кур'ан окуп кетти, альхамдулилlah. Бунун өзгөчөлүгү жана эрежелерди жаттаттырбайбыз.
жөнөкөйлөткөнбүз. Кур'ани Каримди ачып туруп эле ушул эрежелерди карап окуй берет. Көз канчалык көп көрсө, жаттабай эле жат болот экен да. Эч бир кыйынчылыгы жок. Бизге ушундай адамдар келет. Ушу келип эле тапшырмасы кылбастан келип эле үйрөнсөк болобу дейт да. Бул ушул жеткен жалкоолор үчүн дагы, ниет эле болгондор үчүн дагы аябай жардам берет. Ошентип үйрөтүп жатабыз, алхамдулилlah. Ушинтип 16 сабактын ичинде зээндүүлөрдүн тажрыйбабызда зээндүүлөр 7 жолу, 8 жолу келүү менен үйрөнүп кетип атат. Бир келгенде 2 сабак окуп атып, Ооба. Үйрөнүп кетет экен да? Ошондой. Жакшы. Ягынан жазышабы. Бул жака адамдар ар түрлүү болот. Бирөөсү окуп эске тутуусу жакшы болсо, экинчиси жазгысы келгендер үчүн жаза турган барактар да бар. Ал канчалык жазса, ошончолук бат түшүнөт. Бул жакта эми Instagram баракчаңыздар дагы көрсөтүлүп жатат да. Бул Instagram баракчабызды эмне үчүн көрсөттүк? Бул жакта карасаңыздар, Кыргызстан тарыхында биринчи жолу китеп видео сабагы менен толук жарыяланып 24 саат ачык. Биз бул китепти алып, биздин Instagram баракчабызга кирсе, сабактарыбыз бар, видео сабактар. Ошолор менен окуп, өз алдынча үйрөнүп кетсе дагы болот. Өз алдынча үйрөнсө да болот. Жана эгерде бир нерседе түшүнбөй турган болсо, биздин китептеги номерге жазса, биздин атайын группалар болот. Ошол жака түшүндүрмөсүн жиберип турабыз. Сон, Алла разы болсун. Китеп канчадан баасы? Баасы 200 сом. 200 сомдон. Жөнөкөй жупуну кылып чыгарып коюпсуздар. Ооба. Караңыздар. Ушул китеп алыңыздар, окуңуздар. Курандын тилине түшүп окуганды үйрөнүңүздөр. Bundan ашык дагы кандай шарт керек? Болгону 200 сомдон экен, эми демөөрчүлөр балким 10 да алсын, балким 20, балким 50, 100, 1000 алып медреселерге, мечиттерге таркатып койсун. Ооба. Туурабы? Биз алар таратып берсе, окутуп берүү биздин мойнубузда иншалла. Сиздердин мойнуңуздарда. Жакшы, Instagram баракчага да каттап ошол жактан толук маалымат алабыз. Сизге рахмат, Имам мырза. Алла разы болсун. Ден соолукта болуңуз дайым, көп жашаңыз, оорубаңыз, дайым ушу диндин, Куранның кызматында болуп, үммөттүн камын көрүп дегендей, Алланын жаккан пендеси болуп жүрө бериңиз. Рахмат сизге да. Чарчабаңыз эч качан. Эл үчүн жакшы болду мына. Жаш муун үчүн жакшы болду. Кантип бир мындай жөнөкөй үйрөнсөк болот деп баш каттыргандар көп эле. Эми кулагыбызга күмүш сырга болду. Алдыгыбызга Алла таалам мына сизди себеп кылып эң жөнөкөй методду жайып көрсөтүп берип атат. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Алхамдулилlah. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.